Барс Медиа тартуулайт. Саламатсыздар бардактуу Барс Медиа сайтынын көрөрмандары. Бүгүн сиздер менен мен Рина Баймуратова болом. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстандагы белгилүү соода борборлорунан баштап кичинекей бала бакчага чейинки өзгөчө бир кооздуктарды жараткан тагыраагы айкелдерди тапшырык менен жасаган Кыргызстандагы өзгөчө таланттуу инсандарынын бири Эльмир Эшмухамедов. Саламатсызбы? Саламат. Алгачкы суроом мындай болсун. Деги эле бул айкелдерди жасоо менен канча жылдан бери алектенип келатасыз? Себеп дегенде мен угуп алып абдан таң калдым. Айчүрөк борборунда дагы жылкыларды сиз жасаптырсыз. Деги эле ушул талантты багыш үчүн канча жыл убакыт кетти? Мен уже 40 жыл иштеп атам. Бул айкел жагындан. Бияктан неме ФХУ деген Союз багында Фрунзенский художественный училище бар болчу. 74-жылы ошо училищени бүткөнмүн. Скульптурный факультетти. Ошо кезден бери неме иштеп атам, ошо айкел жактан. Союз багында анда художественный фонд деген биздин неме ишкана болчу. Ошо жерден иштеп, кийин Союз тараганда мындай неме өзүмчө үйдөн цех ачтым. Мен Каракол шаарында төрөлүп өскөнмүн. Анан бизде Дом пионеров деген неме пионер үйү бар болчу. Ошол жерде кружок рисования деген бар болчу. 4-класстан баштап ошо кружокко катышканмын. Кийин 8-класс бүткөндө ошо бияка Фрунзеге келип, художественный училищега экзамен тапшырып өткөнмүн. Аяктан 4 жыл окуганмын. Үй бүлөдө таланттуулар бар беле? Сизге окшогон атаңыз, балким апаңыз? Чоң атам мугалим болчу. Папам, мамам алар как? Мамам бухгалтер. Негедир ошо менин немем как? Көңүлүм ошо рисунок, живописке көңүл буруп, ошо жактан неме үйрөнгөнмүн. Ошондо 20 жашыңыздан баштаптырсыз да, э? Берки кружокко 4-класстан неме баштап. Училищега 17 жаш толгондо неме. Конкреттүү түрдө ошондо 20 жаштан өтүп калганда баштаган экенсиз. Жакшы. Анан бул кесипти тандап алганыңызга өкүнбөйсүзбү? Кээде мындай болобу, баягы окшошпой калып, тыштап койгуңуз келип? Жок, андай нерсе жок. Эгер как илхом келсе иштей беребиз. Илхом жок болсо кийин башка жумушка неметип кетип калабыз. Илхом деп калдыңыз. Кайсыл учурда келет? Жана кандай болот ал келгенде, мындай сүрөтчүлөрдө кандай? Илхом эч ким билбейт. Мындай ойлоп көрөсүң. Же заказчиктер тема берет. Ушундай батырды же аксакалды жасаш керек деп. Анан интернеттен биографиясын окуйсуң. Исторический берки тарыхый кишилер болсо, алардын биографиясын окуйсуң, образына кириш керек. Тиги канчанчы кылымда жашаган кишилердин немесин кийин кинодон көрүп калабыз. Китептен окуп, ошо образы келсе, кийин илхом да келип калат. Көпчүлүк басымдуу бөлүгү кайсыл жактан, чет өлкөдөн дагы тапшырыктар түшүп калат дедиңиз? Казакстандан көп келчү заказчиктер. Чууга 4 эстелик жасаганмын, Чуу шаарына. Кордайга 3 эстелик жасаганмын. Берки Тарас шаарына 2 чоң эстелик жасаганмын. Анан Луговой азыр Кулан деп коет. Аякка чоң эстелик жасаганмын. Бияк Кыргызстанга көрөк неме аткаруучу алып иштегенмин. Кожомкул Батыр, коргоо министрлик алдында Баткенский события неме аны аткарып бергенмин. Анан кечирим сурайм, сөзүңүз каралчы. Аткаруучу болгондо кандай болуп калат? Эскизин автор жасайт,
Мен аткарып берем ушу. Чоңойтуп, мондай кичинекей эскизди жасап берет автор, скульптор деп коет. Аны уже мен неме, как чоңойтуп, материалга котором, жезге котором, ташка котором, ал аткаруучу деп коет. Өзүмдүн авторский жумушумду өзүм эскизин жасап, өзүм аткарам, өзүм неметем. Анан ошол борбор калаадагы эң баягы белгилүү, биз билбейбиз да, жасалып турса карап эле өтүп кетебиз. Анан белгилүү кайсыл айкелдерди жасадыңыз эле? Шаарда мына азыр айтып берем. Биздин эң неме аксакал скульптор Турунбай Садыков деген бар. Ал кишиде мен 15 жыл жардамчы болуп жүргөнмүн. Анан жумуштарын аткарганмын. Ал кишинин Бибисара Бишеналиева оперный театрдын жанында турат го, скульптура. Ошону аткарганмын. Анан Эл куту деген чоң эстелик бар болчу филармониянын артында. Азыр 5 скульптураны урдап кеткен болчу, тиги жезден жасалганда. Анан мэрия неме реконструкция кылабыз деп, азыр пока мэриядан неме жок. Бир күнү, наверное, акча болгондо тургузабыз кайра ошо эстеликти. Биякта көп немелер. Алыкул Осмоновду аткарганмын. Кожомкул Батырды аткарганмын. Аттарды Айчүрөктүн алдында ал авторский жумуш. Аны эскизин өзүм жасап, өзүм аткарганмын. Негизи атайын баягы ошондой жылкыларды жасагыла деп тапшырык бердиби же идея сурадыбы сизден, ушул астына эмне койсок болот деп? Жок, алар неме Америкадан көрүптүр, фонтандан кечип өткөн аттарды. Анан сүрөтүн көрсөтүп, примерно ушундай жасап бергиле деп. Мен копиясын жасаган жокмун өзүмчө. Бияк уже фонтандар башкача, биздин аттар башка порода ат. Ошо немеден карап жасаганмын. Мен сизге тапшырык берсем, эң алгач жумушуңуз эмнеден башталат? Кагаз бетине түшүрөсүзбү же кандай кыласыз? Биринчи этаптары менен айтып берсеңиз? Биринчи сразу башка идея келет. Темасын айтып берет да заказчик. Примерно ушундай жасаш керек деп. Анан мен ойлонуп, сразу идея келет башка. Анан аны уже мындай кичинекей эскизген неме пластилинден жасап баштайм. Кагазга түшүрбөйсүз, дароо пластилинден? Жок, мен сразу неме пластилинге. Кээ бир скульпторлор сначала кагазга неметет, чийип эскизин, а мен мындай кичинекей неме. Канча күн кетет муну жасаганга? Ар кандай болот. Мына могу ак жүздөн неме шахтер заказ келди, бир жумада эскизин жасап койгонмун. Мындай кичинекей неме. Тоже неме заказ келди. Бул тоголок молдо, бул токтогул. Тоголок молдо менен токтогулдун кесилишинде акта чоң неме имарат бар. Ошол жерге бул частный заказ. Прям тротуарга коюлат. Мына бул тоголок молдо сандыкта отуруп, бул улуу киши, билимдүү киши тоголок молдо. Бул токтогул. Бул токтогул көчөсүнөн барып салам берип атат экөөнүнө. История боюнча неме бар болчу алар. Жолугуп неметип. Демек жакынкы убакта көрүп калып турбайсызбы? Эми азыр мына жасап атам эскизин. Жакшы. Негизи канча убакытта даяр болот? Мисалы, канча убакытта көрүп калсак болот көчөлөрдөн? Муну азыр пока эскизин жасап атам, кийин заказчик кабыл алыш керек муну. Утверждать етіп, замечание берет, биягынан мындай кылыш керек, тиги жагын мындай кылыш керек деп. Мен просто өзүмдүн идеямды азыр жасап атам муну. Анан ал идеясын кошуп анан заказчиктин немеси как? Мына бул неме да тротуар. Кишилер өтүп, колун неметет. Анан фотого түшөт, могу атайын место жазганмын. Бияка отурушат. Идея тоголок молдо муну чыгарып атат, кел жаныма отур деп. Ушу менин идеям. Жакшы, өзгөчө экен. Анан
Бунун убактысын билбейт экенбиз. Мисалы Айчүрөк борборундагы ошол жылкылар, фонтандар канча убакыт кетти эле аны жасаганга? Аны эскиден баштап анан заказчиктер шаштырып, финансы жагын кармабай, биз аны где-то 4 айда бүткөнбүз. 4 айда. Ал жезден жасалган, как вечный материал деп коет. Ал бузулбайт, сынбайт. 300 жылга чейин дейт, мен билишимче. Сыр болбосо, эми мага эмес, көрөрмандарга кызык. Мисалы, канча сомго жасайсыз? Кандай, балким атайын бир определенный бир суммасы барбы өзүңүздүн? Заказчиктерге жараша. Могу шахтерду ветерандар заказ берди. Алар өзлөрү неме акча чогултуп атат. Мен муну тоже благотворительный айттым, арзан эле жасап берем. Могу жардамчылар зарплата алат, материал алат, анан кичине мага акча калат деп. Могу 130 миңге жасалат могу. 2,5 метр бийиктиги болот. Бул бетонный неме. Бетондон. Негизи могу бронза же таштан же жезден жасалса ал өтө кымбат турат. Чаны ойлосоң анда жумуш жылбай калат. Биринчи мына жардамчыларды, учениктерди үйрөтүп атам, акчага кызыкпагыла. Биринчи скульптураны, айкелди ойлогула, акча кийин өзү келет деп ошо тарбия берип атабыз. Мен дагы ушу принцип менен иштеп атам. Биринчи жумуш туруш керек, акча экинчи планга кетет. Но негизи акча тоже керек. Бирок экинчи планда деп, Анан мага кызыгы үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, баягы сиздин жолуңузду жолдогон уул кыздарыңыз бардыр. Мурун чоң айкелдерди жасаганда Кожомкул батырды тиги эркиндик турган болчу, Турмаш Садыковичтин жумушу. Ал жумушта балдарым жардам берчү. Кийин биякта заказ жок болуп, экөө тең Москвага кетишкен. Аяктан иштешти. Азыр Ушул эле тармакта, кичине башкачараак неме. Кованый решетка ушу жактан неме. Алар мастер болчу. Аяктан цех ачып иштеп. Кийин биякка ошо сумдун аттарын жасаганда балдарымды биякка чакыргам. Давай келгиле, жардам бергиле деп. Анан экөө тең иштеп, анан кичүүсү биякта калып калды. Азыр ал как менеджер сыяктуу заказчиктер менен неметип жүрөт. Сүйлөшүү жагын ага койгон турасызбы? Мен только как главный художник болуп жүрөм биякта. Жакшы. Мисалы, келинчегиңиз деле жумушуңузга кандай карайт? Мындай көп убактыңды байкы үй бүлөгө бөлбөйсүңбү деп кызганыч болбойбу жумушуңузга? Эми 40 жыл жашап атабыз. Башында болду беле кызганып? Жок, ал өзүнчө ал неме сабак берип жүрчү, техникум советский торговля деген мугалим. Ал өзүнчө иштеп жүрчү. Мен анда биякты бири-бирибизге неме тоскоолдук жаратып жүрсүздөр. Азыр деле неме. Мен биякка кеттим мастерскойго, иштей берем. Ал неберелерди азыр багып жүрөт бияктан. Мындай караганда жалпы жонунан канча окуучу колуңуздан чыкты? Бияктан неме академиядан бул мастерскойдон практикадан сабак берчүмүн мен. Жезге кандай которот, калыбын кандай алат, гипстен таш жактан чеккен кандай чегилет деп 3-4 курс окуучулар ошо бияктан практика өтүп кетчү мурун. Көңүл бурган, таланттуу жигиттер биякка келип иштеп коет. Кээде көп заказ болсо, аларды чакырам. Алар уже өзүнчө иштеп атат. Заказчиктер менен сүйлөшөт. Акча жагын, неме жагын. Просто мага заказчиктер келет да. Айтам, мына сүйлөшкүлө. Жасап берет. Сизди өзүңүздү сырт жака иштегенге чакыргандар болду беле? Бизге кел деп, чет өлкөдөн келип. Берки Таразга Кошек Батыр деген батырды жасаган. Ал Назарбаевдин неме, чоң ата жактан неме. Аталаш тууган. Анан калмактар менен
согушканда могу талас суусунун жээгинде жаш кезинде неме каза болуп калган неме калмактар менен урушуп. Анан Санжыра жактан чыкты неме могу Кордайдан Назарбаевдин немелери туугандары бар экен. Келип ошо Кошек Батырды жасап бериңиз деп. Анан тургузганда ошо Казакстандан квартира беребиз, мастерской беребиз деп предложение болгон болчу. Анан мен барган жокмун. Эмне себептен баргандыгыз? Эми биякта туулуп өскөнмүн. Достор, туугандар бүт баары биякта да. Ошо. Анан баягы өзүңүздү да татар улутунда деп да окуп калдым. Негизи баягы кыргыз тилинде да эркин сүйлөйт экенсиз, орус тилинде да эркин сүйлөйт экенсиз. Анан татар тилинде да сүйлөйсүзбү, башка тилдерде? Татарча сүйлөйм, уйгурча сүйлөйм. Кантип үйрөнгөнсүз буга же? Эми бала кезде чота ушу неме как же талант бар, бат эле үйрөнүп калгам. Бирок чоң энем кыргыз меники. Чоң атам татар, чоң энем кыргыз. Караколдо неметип. Уже папам как жарым кыргыз, жарым татар, мамашка татар болчу. Меники 25% кыргыз, 75% татар. Жакшы. Анда келиңиз, анда сиздин баягы дагы да болсо жасап аткан өнөрлөрүңүзгө көп болот, барып көрсөтүп берип коесузбу? Бул неме чопо, бул уже иштелген чопо. Кургаса кайра суу менен чылап, кайра мындай неме иштетебиз. Бул атайын неме чопо, глубинный чопо деп коет, шахтадан алат муну. Бул пластилин сыяктуу жумшак, бат кургабайт, иштегенге мындай эптүү. Бияктан заказчиктер заказ берди, Казакстанга подарка кылышат. Шахмат. Бул шахмат. Могу пешкалар. Бул Манастын кырк чоросу, Бул шахмат сыяктуу, бул как өзгөчө. Муну мына назар, бүт баары назар жасаган. Муну казакстандыктар тапшырма берди? Жок, Кыргызстандын заказчиктер Кыргызстан, анан Казакстанга неме подарка беришет. Ардактуу көрүүчүлөр, жакынкы убактарда шахматтар дагы дал ушундай өзгөчө жасалып калат экен. Буюрса Кыргызстанга дагы жасалат деген ишеничтебиз, сатыкка коюлуп. Мисалы бун бир жасаганда канча убакыт кетти? Бирөөсүнө кичинекейге. Ар бир эскизин где-то 10 күн жасаш керек муну. Кийин неме мындай азыр силикон деп коет, мына калып, жумшак материал. Мына ичине азыр пластиктен куюп атабыз мына. Биякка куюлат, кийин ажыратып, могу фигура чыгат ичинден. Биякта мына жардамчы балдар иштеп атат. Бул уже садовый парковый скульптура. Калыбы могу арстандын калыбы пластиктен жасалган. Азыр жардамчы балдар бетон куюп атат биякка. Мына калыптын ичинде арматурадан каркас жасалат, сынбаш үчүн. Кийин калыбына бетон куябыз. Бетон неме? Бетон куюп ичин толтурасыздар. Толтурабыз биякты. Анан могу темир каркастар кармайт сынбаш үчүн. Кийин калыбын ачканда мындай арслан болуп чыгат. Бул глобусту жасап атабыз. Мэриянын заказы. Восток 5-те неме Арбат авеню деген көчө ачылат. Аякка ошо глобус турулат. Анан биякта Кыргызстандын немеси чагылдырылат, көрсөтүлөт. Аяктан подсветка болот. Могу немелери нержавейкадан жасалат. Меридиандары, берки шираталары. Дагы где-то бир айда иштейбиз. Калыбын алыш керек. Подсветкаларын жасаш керек.
Ардактуу көрүүчүлөр, агайдын эмгектерин көрүп алып ушунчалык таң берип отурабыз. Чындыгында бакчасына кирсек, дал ушундай бир жомокко түшүп калгандай эле сезимдер болду. Сиздин ишиңизге көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми көрөрмандар, эгерде сиздер дагы дал ушундай өзгөчө балким тапшырык берем деп турган болсоңуз, сөзсүз түрдө агайга кайрылсаңыз болот. Чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат. Биздин жумуштарыбызды көрсөтүп атасыз. Ошо силер да өсө бергиле. Мен дагы бир жолу силерге рахмат деп коем.